Гүлшен эже, жанагы Арслан Боб боюнча сиздин айткан маалыматыңыз аябай жакты да. Анан ушул маалыматты биздин кыргыз элибиз билиш керек го деп ойлойм. Сиз кандай дейсиз? Анан эгерде ушул кыргыз элин биле турган убакыт келди десеңиз, анда ошо маалымат менен бөлүшүп койбойсузбу? Мен бүгүн угуп алып өзүм аябай эме болуп атам да. Кандай десем, шок болуп атам дейинчи. Мен мун жөнүндө негизи Катуу сүйлөңүз. айтып көргөн эмесмин, бирок алыстан баштасам 2008-жылы январда 2008-жылы 2008-жылы январда эми Аламдан деп койсом болот, Аламдан нур түшүп, ошол нурдан ийикке жип ийилгенде болуп, бул кайталоо болуп атат го дейм. Жип ийилип тор токулган. Ошол токулган тор мечит, церковь, синагога, ступа дейби, это буддийский эмелерде. Ошол полностью жабылган нерсе. Анан ошого байланыштуу 2009-жылы дейм мындай маалымат түшкөн. Арслан Баб деп сөз болуп кетпедикпи бизде? Арслан Баб мындай байыркы токой болгону менен ошол жерде бир чоң таш бар. Ошондо Меккеде барып сыйынуучу жер болгону менен ошонун энергетикасы Арслан Бабка эч жагы эле келген. Тем более биякта Кава деген айыл бар деп айтып атасыз. Бар. Демек ошол энергетиканы денем тим эле дүркүрөп атат да. Ошол энергетиканы бизде тиги алыскы Аравияга барбай эле ошол ташка барып сыйынса, ошол нерсе аябай катуу эле иштейт болуш керек деп ойлоп атам да. Энергиясы келсе, значит, катуу эле иштейт да. Тем более байке айтты, ал таштын энергетикасы ошо барып көргөндөр бар да. Ошол энергетикасы жүрөк менен бир согуп, баягы ритми вселенная болуп иштейт экен да көрсө. Эми ошол Каба деген айылда болот а, Шашиналага? Ооба. Бул Арслан Бабка, базар коргон району Арслан Баб деп элдин баары билет. Ошол жакка кетип атканда канча 28-30 28 километрден сол жакка дагы мындай колот бар да. Ошол жакка кетет. Ошол жер мурун Гава деп айтылган экен, өзбектер жашаган. Азыр Кавали айылы болуп калган да, чоң колоттун ичи толтурган айыл да. Ошол жерде Дөөтү пирдин күмбөзү бар. Дөөтү пирим деп коет. Муну немеде Давуд дейт, тиги исламда. Еврейлерде Давид дейт да. Звезда Давида деп атышпайбы, ошо как раз ошо Дөөт пирим деп, бул устанын бири да, вот иштин устанын бири. Анан ошого мына 2008 деп сиз айтканыңызда, ошо 2008-2007-жылдары Бакиев президент болуп турганда ошол жердеги мурунку эски Дөөтүнүн күмбөзүн бузуп, анан жаңы күмбөз салган да ошол жергечи. Ошо жаңы күмбөз салып, анан ошо азыр жаңы күмбөз бар. Менин ичиндечи ошол жерде. Анан ошол күмбөздүн мындай эле 10 метр ылдыраак жеринде мындай таш бар, чоң. Таштын мен көп бардым ал жерге. Таштын мен айланып тартканда сүрөттөрүн бир карасаң арстанын башы көрүнөт да, таштачы. Менде сүрөттөрү бар. Бир карасаң буканын башы көрүнөт. Бир карасаң неменин койдун башы болуп көрүнөт да. Мен айланып тартып бергем да. Анан мындайынан карасаң пилдин тип жаткан жери көрүнөт. Анан бурчунан бир жер карасаң эчкинин башы көрүнөт. Анан бир жер карасаң мындай алабай же ала дөбөттүн башы көрүнөт. Анан дагы мындай жеринен тартсам, Иисус Христостун да сакалчан жери көрүнөт да. Ушундай бир мен ташта ошол сүрөттөрдүн баары бар менде, түшүнөсүзбү немеде. Көп бардым мен аяка. Анан жаным баары мүзө. Анан кийин дагы бир кызыгы, биз дагы көп кишилер менен бардык. O ташка барып, башыңды жөлөсөң, жүрөктүн пульсу менен сен ошо менен чогуу синхронно да, симбиоз мындай неме болот да. Ар бириники жүрөк карышы ар башкача болот го, бирок ар бирине ошондой жетиштүү да. Анан баягы кээ бир жана медиумдар көргөндөр бар да. Сонастрой болот экен. Сонастрой болот да, жүрөк мененчи. Анан мону ошол жерге кирди, ичинде бир нур бар экен дейт да, ушундай маяктан мындай түшөт экен дейт. Асманда мындай түшөт экен дагы, анан моундай болуп айланат экен дейт, мындай болупчу, моундай эки жак. Анан
бирөө батышка бирөө чыгыштуу горизонтально кетет дейт да. Анан ошол жанагы жаадай болуппу? иә Жаа. нур кетет экен да. Жок, нур ошо жаадай болуп. Өтүп анан ушу нур кетет да бир бара. Анан ошондо жанагы айтканда ошо бир жагы жанагы Кырымга бир жагы Урумга деп жанагы Меккеге кетти дегендей ошо нур ошол жака кетет экен. Анан ошондой нур менен ушундай дегендер болгон да. Ошо аныктоо болуп калыптыр да. Ошону баргандар айтышкандарчы. Муну кээ бир баягы илимге жоксо бир фанатично түшүнгөн адамдар каршы чыгып мындай ар кайсысын сүйлөшүшү мүмкүн. Но бирок бул мен бир эле баргандагы нерсе эмес, мен көп кишилер менен бардым ал жергечи. Анан себеби муну өзүм мен Каба деген мен 12-нчи атам болот да, Каба деген деп жүрбөйүнбү? Анан ошон үчүн байланыш менен ошол жерге тартып, анан мага бир кулагыма мынау Сабыр ата, Кабыр ата, Кубул ата дегендер кирип, анан ошону издеп барып ошол жактан жообун тапкам да. Ошо менин ата тектеримдеги ошол жака барышкан экен да, ошолор менен болгон. Бул эми айта берсе өтө нерсе. Анан ошо бул Арслан баб менен байланыштуу да. Анан ошол жерден Арслан баб менен байланыштуу мага ошо бир убакта аян болуп да түшкөн. Мынау ошонун баары тең анжан жосо Фергана өрөөнү деп коебуз. Жосо Перикана жосо Баргы эне дейт экен азырчы ошо Фергана өрөөнүнчү. Ошонун ичинен карасаңыз, аркы тетиги немеден баштап чаткалда Идрис пайгамбардын күмбөзү бар. Немедечи чаткалда Идрис пайгамбардын. Муну немеде Идрис деп исламда айтат, христианствода Энох дейт. Энох деген эне ак депчи. Мен Идрис эмес, Атагырыс деп коем да кыргызча. Андан бери келгенде Дөөт пайгамбар дейт. Бул базар коргондо да. Фергана өрөөнүн тоонун түптөрүндө мындай круг болуп айланып келет да. Анан Жалал Абадтын жанында курортто азыр курорт Айып булак деп коет, бу жерде Айып пайгамбардын күмбөзү бар. Күмбөзү жаткан күмбөздөр бар, мен жалаң күмбөзүн айтып атам. Анан муну Иов дейт тиги эмеде, христианствода, тиги исламда Аюп дейт. Ошко барганда Сулайман пайгамбар бар, баарыңыздар билесиздер. Сулайман тоо, ошонун түбүндө Сулаймандын күмбөзү мечит болгон. Ал жерге да биз барып, нишараттар деген бардан азыр анын ордунда мечит турат. А мечиттин ичинде калыптыр да, Сулайман пайгамбардын жердин ал канча бир метрде алдында ушу күмбөзү коюлган эмес бар деп изилдегенбиз да. Ошондо 11-кылымда салынган мечит беле ошол бар. 11-кылымдарын билбейм алардын мечиттерин. Мен биз жанагы сөйөк канчалаган миңдеген жылдарда, мисалы үчүн Сулайман Давидтин баласы болот да, туура ушундай да. Дөөтүн баласы да. Дөөтү ошо жанагы Иерусалимдагы Дөөтүн менен ошо биринчи Дөөтү негиздеп, анан аны ошол жерге храм салдырган Сулайман болуп атпайбы? Анан ошо Сулайман да ошол жерде. Ошондо 4 болду. Анан Ноокат деген эмебизде. Ноокатта Кыргыз ата деген аталыш менен Ноокаттан биякта өзү Кыргыз ата эмес. Ошол жерде Ноо пайгамбар деп коет, Ноо катылган жер. Ноо деген бул Нух пайгамбардын, Ной пайгамбардын күмбөзү бар деп айтылат да. Ал Кыргыз ата деген ат менен турат азырчы. Ушундай. Анын аты Ноокат районуна жердин аты катары Ноо илгери Ной пайгамбарды Ноо пайгамбар дешкен. Ошо Ноо катылган. Ошонун мүрзөсү бар, күмбөзү бар деген сөз да Ноокат дегенчи. Ошондо 5 болду. Анан 6-чысы тетиги Кадамжа районунда азыр Өзбекстандын курамында турат. Шахимардан деп коет, жоксо Шаймерден. Шаймерден ошону Азирет Аалы деп коет азырчы. Исламда Азирет Аалыныкы деп коет. Муну эмелер Имам Али жоксо Имам Ади дейт бул перстерде. Мына ушул жерде чоң сыр катылган да, ошол жерде чоң сыр катылган. Имам Ади ошону акыр заманда дейт, ошол Имам Ади жердин алдына кирип кеткен. Мындай деп айтылат да, бул Имам Ади ошо өтө баатыр, кыйын чыгып дейт, пайгамбар канчаларды бириктирип, анан кайра бияка келип, анан атасын тааныбай атасы менен күрөшө кетип, анан күрөшүп жыгылайын дегенде, анан атасын таанып калган, уялгандан жерди бир тепкенде жер жарылып кетип, жердин алдына кирип кеткен дагы, анан кийин акыр заманда ошо Имам Ади чыгат деген притча сөз бар да, Имам Ади. Ошол Шаймерден, Шахимардан жосо ошол как раз ошол жерде, ошолчу. Анан берки Кадамжайда мындай тизелеп намаз окуган жер деп ошондой жери бар. Ал тиги жерде ошондой. Муну бул нерсени
2015-жылы биз 9 өлкөдөн окумуштуулар келип бир илимий маданий конференция өткөргөнбүз. Ошондо Ирандан 3 окумуштуу келип, Тегеран университетинен, ошондо Саид Жахан деген, ошолорго айтсам аябай кызыккан да. Анда ошонун күмбөзү силердеби депчи. Анан мен ошол нерсени бул жанагы Азирет Али дегенде Мухаммед пайгамбардын күйөө баласы Азирет Али эмес, бул мурунку Али деген ошо азыр эмеден зороастризмге байланыштуу ошол болгон да булчу. Ошол демек мен азыр муну кийин изилдеп карап отурсам бул эмеде Иран азыркы Ирандардын тарыхый жазуу маалыматтарында Кир деген шахты, Кир деген бул грекче айтылганы, бирок эмеде Ирандардын айтылышы боюнча Куруш деп коет экен. Куруш деген шах болгон да. Вот ошол мен ошол деп ойлойм да, Куруш дегенчи. Эмне үчүн дегенде бул ошол Астиак деген мындан ошо 2600 жылдар мурун Астиак деген ошо азыркы Иран турган Каспийдин ылдый жагы жана бер жакта Памир тоолорунун этектеринде Астиак деген падыша болгон экен. Медиан деген өлкөдө. Медиан деген жана диндердин баары Медиан дегенден чыгып атпайбы? Медиан деген медийский деп атпайбы? Медийский деп, Мидия депчи, Мидия деп. Анан ошо Мидия же Греция вроде бы была. Жок, муну гректер жазып ошондой кылып өзгөртүп жазып койгон да. Медиа гректердин жазуусунан кетип атат да. Анан ошондо Астиак деген падыша ошол түш көрүп, түшүндө бир мына тоолук баскынчылар тиги эмемди өзүнүн жеримди ээлеп алат деген түш көрөт дагы. Анан кой булар менен жакшы мамиле кылайын деп анан кызын ошо тоолук басмачылардын эмесине, бир баатырына ошо кызын берип мамиле кылайын дейт да. Анан ошондон ал тоолук баскыча ушу ферганы алып Анжандык деген ал айтат, Аншан деген жерден деп коюшат экен. Аншан деген Анжан да. Ошондон Ахимен деген элден дейт. Акман азыр эле биз турбайбы базар баргандын түбүндө Акман деп. Анан ошого кызын берет экен бир князгачы, бир баатырга. Ошондон Куруш деген бала төрөлөт экен. Анан кыскасы Куруш чоңоюп, анан ошонун ордун тиги Астиакты барып таятасын ордун ээлеп, анан ошол Кир деген шах болуп, ошо мына биягы Индия, чуть ли Египетке чейин баардыгын бириктирет да. Ошол жанагы мунун ураны мындай экен. Уранычы жанагы асыл ой, ак сөз, адал иш. Жоксо благая мысли, благие слова, благодеяние дейт. Благодействие. Вот асыл ой, ак сөз, адал иш да. Мына биздин борбордо мен тилинде жазылып турчу, азыр алып койду да. Это идеология. Мына ушул идеологияны колдонуп, ошол жакта бириккен, ошол убакта мына 2600-2500 жыл мурунку окуя, ошондо ошонун падышачылык бириктирүү боюнча бул жана биринчи манастуулук биригет деп атпаймынбы? Ошонун биринчи көрдүңбү? Мына асыл ой, ак сөз, адал ишке бир улуу уран да ошого бириктирген да. Вот мисалы үчүн биринчи жана манастын жолун айткандарында ушул деп ойлойм да. Анан мында Манас Кырымчылык окшошкондорун айтам азыр. Анан ошол барып бириктирип, анан кийин улуу ошол убакта дүйнө жүзүндө бир 100 миллионго жакын эле киши жашачу экен. Көпчүлүк Кытай, Индиядачы. Ошонун 50 миллионго жакын адам ошол Куруштун падышачылыгына кирет да. Эң биринчи өтө чоң империяны түзгөн биринчи адам болгон да. Шах болгон. Шах деген сак деген сөз да. Бул тигилерди Индиядан келген нерселер ошо сыны шыга алмаштырып сүйлөйт дагы. Шах деп. Сактар да, булар сактар. Эми карап туруңуз. Ошентөнүн кайра келет да, мына тарыхый маалыматтар бар. Анан ошо Кир деген шах келип берген укура сактардан Тамирис дегенден өлөт деген тарыхый маалыматтар боюнча казактар кинода тарткан да. Эми карасаңыз кызык да, ушунда да маселе ушунда. Манаста дагы тиги кийин барып Жедигер деген элде бар ошо чабам деп, анан кийин мага жекеме чыккыла, ким чыгат десе, анан эркектерден чыкпай, мен баягы айттым беле, ушуну айткым жок эле. Анан ошондо кыз сайкал чыган, кыз сайкал сайып чуть ли жерден одура сайып да. Анан кайра билип айтпадымбы? Ата бул жерде одура саймак турсун, Тамирис жекеме чыгып Кир шакты ыргыта сайып эле башын кесип алат анын. Тамирисчи. Мына ошентип
Бул эмне үчүн дегенде мен себебин бул сак да өзү сак, бирок энеси тиги медиандын падышасынын кызы да. Эне аркылуу тияка өттү. Ошо жери тияк болуп калды. Раз жер ээлеген жериң бир болгондон кийин эми бул ошол жанагы туруктуу жашаган жанагы постоянно туруктуу ошол жерден, кстати, жанагы Сарт деген сөз да ошо илгерки ошол жерде Сарт деген шаарды дагы ошол басып алган болот да, курушчу. Туруктуу жана шаар курган адамдар да ошого падыша болуп калат да. Анан эми буларга көчмөндөрдү да бириктирем деген да, булчу. Көрдүңүзбү? Туруктуу немеге постоянно жашаган шаарларга көчмөндөрдү бириктирем деп анан Томириске кол салып атты, өзү бар. Анан сен эркин элди кантип минте аласың деп анан колунан өлүп атат да, көрдүңбү? Демек, көчмөндөргө туруктуулар көп асылбагыла деген жана азыркы мына тажиктер менен согушту тигилердин баары тең себептери ушул жерде турат да. Мына эгер биз ушуну сонун чечмелесек, мынакей мына Ахман деген элди атпайбы? Булар Ахемениди деп падышачылык деп, жана Сасанид деген, анан Газнид ба, ушулардын баардыгы тең түү бизден кеткен. Бүт баары биз аталары биз болобуз баары текчи. Мына ушулардын баарын тең энергетикасынын ордуна койгондо Иран, Тажикстан дегендердин баары ордуна келет да. Мына зороастризм жана дегенден ушулар зороастризм жана азыр биз жана сыйынат тигүү деп аны тескерге деп атпайбы? Отко сыйынат, ташка сыйынат, ничего андай эмес. Биз от менен сүйлөшөбүз, таш менен сүйлөшөбүз, мындай баарлашабыз, маалымат окуйбуз да, Демек, бул табигат да, табигат менен сүйлөшүү. Табигат менен сүйлөшүү деген ушул да. Биз эгер ушундай түшүнүктү алсак, эч кандай карама-каршылык диндер менен да башка менен эч карама-каршылык жок. Түшүнбөй калганда сөзсүз түрдө карама-каршылык. Ошондо Кыргызстан бүгүнкү күндө кыргыздардан тараган кайсы элдер болуп калды? Кыргыздардан тараган элдер кайсылар бүгүнкү күндө? Ато дүйнө жүзүнүн баарында кыргыздардан тарата алдык го. Менде эмнегедир ушундай туура эле ошондой. Суроону эметип салган. Картаны караганда вроде бы мамлекеттер алыс бири-биринен. Бирок тарыхты караганда Иса пайгамбар деле баягы Иерусалим деп атпайбы? Иерусалим дегени мен бул израильский Иерусалим эмес, Туркияда болгон Стамбулда Иерусалим деген духовный центр. Вот эта гора Голиаф деп атпайбы? Голгофа. Ошол тоо бүт баары ошол Туркияда болгон нерсе экен. Уже тарыхчылар уже далилдептир, уже аныкталыптыр. Анан получается азыркы сүйлөп аткан сөзүбүз баягы жер мындай картаны караганда вроде бы расстояние аябай чоң. Мындай сезим келип алат, как будто мындай аябай эле жакын жашагандай болуп атканбыз да. Тарых негизи баары бурмаланган, мүмкүн азыр ошол коды ачылып ошол ордуна келет. Тарых сөзсүз бурмаланган. Мисалы үчүн түрктөр менен гректер дачпыр карама-каршы, туурабы? Вот түрктөр эмне үчүн ошол жерге барып калат? Мисалы үчүн Стамбулга барсаңыз, ошол жерде түрктүн жана падышалардын сүрөттөрү турат да. Стамбулда жанагы мурун София деген неме болчу, музей, азыр эми кайра мечит кылып койдук, ошол жерде сүрөттөр турчу. Ошондо биринчи барган шахтарынын, падышаларынын өңүн карасаң точно биздикиндей да. Анан кийин экинчи, үчүнчү, төртүнчүдөн баштап анан азыркы өңгө өткөн да. Демек, бияктан барган адамдар болгон. Ошо жанагы хаңды деп коём, не деп коет, бияктан барып эми караңыз. Угустар деп коет да, өгүз деп жанагы угуска тигүү деген бар тең. Мына ошолорго кимдер келет мынакей? Ошолорго мына азыркы түрктөр, азербайжандар, түркменистандар, вот мына ошо азыр баардыгы ошолорго келет. Бияктан эмеге чейинчи. Эми карасаңыз мына, эми алардын каршылаштары ким болгон? Гректер, армяндар. Азыр түрктөр дагы, Азербайжан менен армян, түрктөр менен египеттер да. Мына ушулар жанагы, булар жанагы мен айткан тетиги эмелердин тукумдары, жанагы Астиактын энелери жакта кеткен тукумдары мына. Гректер тигиларчы бар ошондой. Булар акырып Индия менен байлаш. Кыскасы мындай, ошентип системалап келсек, ак кара анан биримдик ушуга эле келип калабыз. Демек баары бир атадан бир энеден тараганы туура эле экен да. Аны карабай эле бири-бирибизге эле кагыштырып эле. Азыр мына согуштун баары ушундан чыгып атат, ошо өз тааныш үчүнчү. Мына азыр Украин менен орустар кылдырышуу, мисалы үчүн украиндер булар кыпчактар, күнөр деп айтылат. Булар Австрия болсо алтын ордо кийинки да. Улуу бала менен кичи баланын согушу да, мынча айткандачы. Ушундай эле нерсе да. Грек менен түрктөр да ошондой. Так, англичандар менен жанагы немистер, германдар менен туурабы? Бирөө чыгыш, бирөө батыш. Баардыгы эле ошол. Баардыгы эле ушундай да. Баардыгы мындай системада алып келгенде
экиле нерсеге ак карага анан ошону теңдөөгө эле келип калабыз да. Кыргызстар менен тажиктер да ошо. Азыр ошо чыгарып атат бизди. Себеби булар кийин мына Лев Гумилев деген тарыхчы жазган боюнча 700-жылдары 697-жылдардын башында ошо ислам күчөгөн убакта, халифат күчөгөн убакта ошо булар келип жана өзүнүн түпкү ата тегин таап ошол жерде жана энергетиканы ээлегенге келишкен да. Ошондо келип мына Памир алай деп ар жагын жанагы азыркы Медиан деп жанагы эмеде Памир жактагы жерге тал жана деп атпадыбы Нургал. Ошол жакта ошол жерлер бар да, Медианын чөлү тиги дегендер бар. Ошол жердин баарын тажиктер басып алды да, кыргыздардан ар жагынчы. Басканда кандай болсот, ошондо келип эркектерин өлтүрүп 12-ден жаштан жогору аялдарга үйлөнүп, анан бир аз жана биздин салтыбызга окшош ат минип, анан неме болуп калган ушундан да. Бул тарыхый маалымат, бул Лев Гумилевдин жазгандагы нерсе да. И ошол эле нерселер келип мына Ферганага келип анан ислам динин күч менен орноткон, күч менен, кара күч менен орноткон да. Бардыгына башына мык каккан башка көп нерселер тарыхый нерселер да. Бул исламдын жанагы кара күч менен. Бирок кийин немеде муну жанагы Кулгожо Хмат Ясаев 10-кылымда ал суфизм деп туруп мындай кыргызга ылайыктуу ыкмасын келме келтирүү менен эле жан дүйнө менен деп туура жагын жагарып, ошондой көпчүлүк кыргыздар макул деп ошондой бул динге киришкен да. Ага чейин каршы жана могу эмеде Сафет Булан деп коет Алабукада жанагы 2772 Жихангир деген ошо тиги арабтардын башасынын солдаттары, арабтардын ошо 2772-нин башын алат да. Капырлар деп коет да. Капырлар дегенде кыргыздарды капыр деп атат да. Могу капыр деген сөздүн дагы мааниси бар, жана гиперборея деп атпайбызбы? Гиперборея деген сөз капыр бөлүү деген үчүн, капыр бөлүү. Жана биз бул өзүнчө тема, өзүнчө тема болуп айтсак болот. Бөлүү деген жанагы биз ашына тиги удап жана түрктөр жанагы эмелеринде иттин сүрөттөн ит менен түшкөнбүз тиги деп атпайбызбы? Ошолар нерсе жанагы немеде, ошол жанагы Саид деген, Шаид деген, Шейит, Сейит деген бар деген ошол ит кебап такалат да. Бул өзүнчө бул тил темасы келгенде сүйлөсөк болот да, мынчу. Хорошо. Ошон үчүн гиперборея деген капыр бөлүү деп коет. Капыр деген эмне? Кандан жаралган, мына мисалы үчүн илгери бир эме деген мындай Маугли деген кинодо эме бар да, К деген жылан бар да, К. Жылан это ДНК да. ДНКда четкий маалымат, эми жакшы нерсе. Ошо кандагы маалыматты колдонуп пири болуп алгандар да, капыр дейт да. Байыркы кыргыздар да ошо жанагы Атлант жанагы ошо кандагы нерсени колдонуп тургандан кийин кыйын сынып минип кетпедиби? Мына ушул нерселердин баары чечмелет да, сонучу капыр деп ошо бизди айткан, кыргыздарды айткан капыр. Эмне каяктан ушул капыр деген сөздүн маанисин түшүрүңүз, эми каяктан кыргыздар капыр болуп калды? Капыр деген сөз бул диний түшүнүк да, диндерден келген. Мына азыркы динге каршы адамдардын бардыгын бир эле кыргыздар эмес, могу ислам динине каршылардын бардыгын капыр деп айтылып, биз ошол түшүнүк сиңип калган да. Анан биз ошентип өсүп чоңойдук. Анан капыр деген жаман деп баарыбыздан ошентип чоңойдук. Анан азыр мына биз могу илимге кирип, манасты түшүнүп, андайымдай анан ошондой түшүнүп келеткен, айрыкча мен мына эмелин кыргыз тилинин ар кайсы муунга бөлүнүп, анан кийин ошол өзүнчө түшүнүктөрүн түшүнгөндөн кийин капыр деген сөз мындай жөнөкөй эле бир пир болуунун болсо кандагы маалымат аркылуу, биз маалыматтын баары канда да туурабы? Жерден мына материалдык нерсенин баары тең канга кирет, суудан, тамактан баары тең, анан абадан аба деле канга сиңет. Анан ошентип отуруп ошо кандагы маалыматты өтө күчтүү болот да кыргызда. Азыр деле мындай көрүнүштөр бар, айтымчылар бар, аянчылар бар, башкалар, манасчылар бар, акындар, тигилер бар. Башкалардан өзгөчө да китепсиздеги башкача болуп айтып эле, мына кандагы маалыматты айтып эле, анан ошентип пир болуп алат экен да, баягы бир башчы болот да, пир деген башчы да, пир. Ошо бир деген, биринчи деген сөз да. Бардыгы эле азыр мен өзүмдө да ошондой жок дегенде бригадир болгон келет да. Ошол сыяктуу эле ошол нерсе калгандагы. Анан ошол байыркы убактарда ошо
маалыматтарды көрүп анан алга каршы эч нерсе жасай албай анан ошону булар тияктагы түшүнбөйт да, тиги асмандагы маалымат, жердеги маалымат тиякта ошол анан булар бирдемени сүйлөй берет да, анан ошо менен капыр деген сөздү аз кийин жазма тарыхчылар ошентип диндеги нерселер ошондой түшүнүк киргизип алган да. А так бул кыргыздын эле өз турушу абалы өзү ошондой. Канында пирлик бар да, канында пирлик бар. Ушинтип түшүндүрүп коюңуз ата, капыр деселе. Биз баягы капыр деген көп жакшы эмес түшүнүк го. Анан жана Арслан Боптун темасын улантып, Мухаммед пайгамбар качан барды эле ошону айтпай кеттиңиз го. Ошону айтып коесузбу? Бул Арслан Бабка барсаңыз, ошол жерде жанагы шайыктары бар, ошолор айтат да, Мухаммед пайгамбар ушундай Арслан Баб ата менен жолуккан экен деп. Анан мен бир Асылбек деген бир аксакал бар эле, азыр башкасы болуп калды. Ошондон сурадым да, Мухаммед пайгамбар бияка келиптирби же Арслан Баб ата барыптырбы деп сурадым десем, Арслан Баб ата барыптыр деди да. Анан кийин Арслан Баб ата канчада экен ошондо десем, ошондо 600 жашта экен дейт. Мухаммед пайгамбар жаш эле кези болду дейт. Ошондо баатырым, арстаным деп ушинтип айткан экен депчи. Анан эми 600дөгү киши ошого качан барды билбейм. Анан чомурунун созулчу. Андан кийин Арслан Баб ата качан жашаптыр? Анайында 400 жыл жашаган дейт. Миңге чыккан экен ошондо. Миңге чыккан, миңге чыккан дейт. Анан ошондо миңге чыкканын билип туруп айтып турбу десем, миңге чыгаарын билип анан ошону айткан экен да. Ал не деп айткан десем, бир курманы берген экен дейт, курма. Курманы мына оозуна салып кеткен экен. Ушуну кийин аманат калтырдым. Ошо аманаттын ээси чыгат. Ошондо ошого бересиң деп оозуна курма салып кеткен экен деп айтылат. Кимдин оозуна? Арстан Баб атанын оозуна Мухаммед пайгамбар курма салып койгон экен. Ушуну кийин ушунун ээси чыгат. Канчадан кийин, дагы 400 жылдан кийин дейт. 400 жылдан кийин чыкканда анан ошого бересиз дейт. Ал мынау жана жазылык Ахмат деп коет. Ахмат жазылык болсо Ахмат Ясауи деп, Кулгожо Ахмат Ясауи деп коет да. Азыр Түркүстандагы ошол жака көмүлгөн. Ошол мынау биздин азыркы Өзгөндүн Саламалик деген жеринде, ошол жерде Көктөндү ата деген мазар бар, ошол жерде Саламалик деп коет азыр ата. Ошол жерде Салам алейкум Арслан Баб ата деп алдынан 7 жашар бала чыгат. 7 жашар бала ошол Кулгожо Ахмат Ясауи аманатты бериңиз ата дейт. Кайсы аманатты? Мухаммед пайгамбар берген курманы бериңиз. Да, сен экенсиң уулум деп, ошо азыр Салам алейк деп, анан ошол жерде Көктөндү мазар деген мазар бар да. Опять ошо кыскасы Арслан Баб атанын Өзгөндө да Салам алейк деп мазары бар, Арслан Бабта да бар. Анан менен ушул туура эмес мен Мухаммед пайгамбардын мынау өмүр баянын бир китеп бар, Панова бакыты деген. Ошону окуп чыксам, Мухаммед пайгамбардын аталары, туугандары бардыгы мына Курайш уруусу, Курайш деген уруу тоже жанагы Куруш деген шак деп айтпадым, бул ошондон калган уруулар да барчы, түбү кыргыз болот да. Аны жанагы Кубан Чороев деген деле Курайштар менен кыргыздардын каны 3700 жылдан кийин жана Ер-Адин, Агадин бир болот экен деп далилдеп, кан боюнча, генетика боюнча далилдеп чыкпады. Так что бул жерде карама каршылык болбойт деп ойлойм да. Анан ошондо Мухаммед пайгамбар 12 жашында 8 айлык кербенге чыгат. 8 айлык. Биринчи жолу тиги Хадижа энебизге, Хадижга эмеге үйлөнүп, баягы бай аял болгон Хадижа деген. Ошол кербени менен Шам деген өлкөгө барып 8 ай жүрөт. Шам деген өлкөгө. Анан Шам деген өлкө кайсы десе, Куранда жана башка диний китептерде муну жана Сирия деп айтылат. Сирия менен Меккенин айырмасы 8 айлык жол эмес. 8 күндүк жол болушу мүмкүн. 1 айлык жол болушу мүмкүн. Барып келиши кербен мененчи. Жакын эле. Жакын эле. Сирия менен эме. Бул 8 айлык менин түшүнүгүмдө, менин божомолдун түшүнүгүндө бул мынау ошол Куруш деп жана Кирдеге шак каерден кеткен, каерге жеткен ошол жолду кайталаган. Жанагы Александр Македонский деле ошондой кайталаган да. Ошол маалымат менен келип, анан Арслан Бабка келген да. Мен түшүнүмдө ошо 8 ай жүргөндө ошо кербе менен чогуу келип, ошол жерден баягы ошол жердеги аксакалдар, Арслан Баб аксакалдардан сөзүн угуп, батасын алып, анан пайгамбарчылыкка жана башка жанагы күчтүү аян алган нерселерге, жана ошо кандагы маалыматты жана пирлердин
көптүгүн ушул жерден көргөн да. Ошо мен ушундай деп эсептейм да. Муну демек ал киши да ажылыкка барып келген экен да. Бул жака келген. Арслан бабка Бул жанагы Арслан бабтын шайыктар айткан Арслан баб ата ошо Мухаммед пайгамбар Меккеге барган деп атат. А мен айтып атам, менин оюмда мен жанагы Вахтова Панов дегендин китебине өмүр баянга таянып 8 айлык кербендер менен келгенде ошо келатып жолдон кандай случай болгонун, кимдерге жолукканын, кандай айтымчылык болгондордун баардыгын ошонун баарын окуп отурсам, ошо Арслан бабка келип кеткени ошо менен билинет да. Мен ошого негиздеп таянып айтып атам да. Ошондо келгенде анан курмай берген, Ошондо келип, ошондо Арслан баб атага. Эми курма деген ошо келип кеткени сөз калган. Курма деген бул эмне? Курманы 400 жыл оозуңа сактап жүрө албайсың да. Сөз болгон, сөз. Сөз кандай болгон? Ошондо мына Мухаммед пайгамбарды алдынан эле айтышкан да, сен бул кийин өзүңчө улуу багытты негиздейсиң деп. Жана 12 жашта болуп, 40 жашта пайгамбар болду да. 40 жашына чейин белгилүү болгон ошо. Кенен ушундай Пайгамбар болору. Багыт ушундай пайгамбар болосуң деген да. Анан ошонун кандай болгондо дегенде ошо бул түү каяктан кетти дегенде ошону изилдеп келип, ошо анын жанындагы жана Куруштун жолун басып турган деп анан ошого толугу менен дагы бышып кеткен да. Ошондо айтылып калган сөз. Эми бул жерге келгенде сенин илимиң, сенин могу дин муну сен мындан кийин дагы 400 жылдан кийин гана могул эл кабыл алат. Ошол сөз болуп калат деп, как притча, сөз ооздогу курма эмес. Ооздогу сөз менен курулган курама сөз калат. Курма эмес, курама сөз калат. Ошондо 400 жылдан кийин ошол кыргыздар исламды кабыл алат деген сыяктуу. 400 жылдан кийин мынабу өзгөндөгү жана жазылык Акмат ошол кыргыздар жана суфизм деп атпайсызбы? Ошо жана зикир чалуу боюнча ошо түйүн түптөп негиздеп, бул кыргыздардын түпкү илими арабтарга баргандан кийин кичине өзгөрүү менен кайтып келди. Мынабу булардын жана фанатизм жолсу күч менен колдонгон жерлери жарабайт. Биз бул ак дин болчу түбү. Анан ниетибиз, дилибиз менен гана ошо көкүрөктө болуш керек деп ошону негиздеп, анан ошондон кийин кыргыздардын көпчүлүгү бул динди кабыл алган деген түшүнүк да. Сонун түшүнүк болду.